Құттықтауымызды білдірейік. Көркем оқудан мектепте жақсы оқитын. Оқу тұрған жерде боласын жақсы бізді артықсыз да. Үміткер жасады. Бір sıra қарамайна. Колхоз жұмышы да маанилүү, керектүү экенине акылым жетип турат. Бирок кан жолдон калганыма ичим ачышат. Анын үстүнө машинеме боорум ооруйт. Айылдын кара жолунда кара баткакка тыгылып, өңгүлдө өпкө жүрөгүн аралаш секириктеп жүргөндө тетиктери чачылып кеткидей. Ал жолдордун бетин Кудай көрсөтпөсүн. Ошентип бир күнү Уй сарайга деген шиферди жүктөп, бир колхозго бараткам. Айыл тоо этегинде ага чейин жол бөксөлөп бара берет. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ар бир айткан сөздөрүн, жыйынтыктарын угуу менен Сарыбаш Талайбек Насырбековичтин сүйлөгөн сөзүн, жазган программасын, көркөм текстти кырааты менен окуганын угуп, тил комиссиясы төмөгүдөй токтом кылат. Биринчи Ош шаарынын мэри кызмат органына талапкер Сарыбаш Талайбек Насырбекович мамлекеттик тилде сабаттуу жазат, эркин айтып бере алат жана көркөм окуй билет. Экинчи Сарыбаш Талайбек Насырбекович мамлекеттик тилди билет деген чечим чыгардык. Туктайбыз. Өтүшүңүз менен. Кыргыз тил боюнча биз мектепте окуганбыз. Мен буга кайсы суроо болбосун даяр элем. Эми башка улуттун элдери болсо ойлонсо болот. Биз кыргыз болгондон өзүбүздүн эне тилибизди сыйлап, эне тилибизди жакшы билишибиз керек. Бул туура мыйзам кабыл алынган деп ойлойм да. Ош мунун ректору Каныбек Исаков төрагалык кылды. Сынактан талапкерликке көрсөтүлгөн Сарыбашев Талайбек Насырбековичке кыргыз тилин толук билет деген жыйынтык беришти. Эми Ош шаарынын мэрин шайлоодо Ош шаардык кеңешинин төрагасы депутаттарды камсыз кылышат. Ош мэриясы ошол шайлоодо турган жерде ошого тийиштүү уюштуруу маселелерин камсыз кылып берет.